Бүгүн 9-декабрда Улуттук тарых музейинде Борбор Азиядагы мамлекеттик музейлердин жетекчилеринин кеңешинин 3-чү жолугушуусу болуп өттү. Бул иш-чарага Маданият министринин орун басары Тимурлан Ажималиев, АКШнын жана Орто Азия мамлекеттеринин Кыргызстандагы элчиликтери, Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Тажикстандын улуттук музейлеринин жетекчилери, Чикаго университетинин маданий мурастарды сактоо боюнча Чикаго борборунун жооптуу өкүлдөрү жана башкалар катышты. Бул жолугушууда музейлердин ролу жана милдеттери, мындан ары кызматташуунун багыттары талкууланды. Вот с Национальным музеем делать все возможное для повышения статуса культуры в обществе, как важнейшего фактора сохранения и развития интеллектуального потенциала нашей страны. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Тимурлан Ажималиев Борбор Азиянын тарыхый маданий мурастарын сактоо боюнча чоң иштер жүрүп жатканын баса белгиледи. Орто Азиянын улуттук музейлеринин 3-чү кеңешмесин өткөрүп жатабыз. Бул кеңешме Кыргыз Республикасындагы Америка Кошмо Штаттарынын өкүлчүлүгүнүн жардамы менен өтүп жатат. Негизинен бул чоң форум. Ушул форумдун алкагында көптөгөн инициативалар жана көптөгөн сунуштар келип түшүүдө. Биздин өлкөлөрүбүздүн тарыхый маданий мурастарын кантип калтырабыз? Негизинен сиздер билесиздер, биздин Борбор Азиянын тарыхый маданий мурастарын сактоо боюнча чоң иштер жүрүүдө. Ошон үчүн биз тиешелүү сунуштарды иштеп чыгып атабыз. Орто Азиядагы эң башкы музейлер болгон улуттук тарых музейлеринин электрондук бир биримдигин түзөбүз. Бул жерде атайын ушул музейдин экспонаттары, архивдик материалдары, маалыматтык, билим берүүчү, маданий баардык фонду бириктирилип, ушу өзүнчө бир орток бир база болот. Мына ушул база менен биз иш алып барганга аракеттенебиз. Анан негизги дагы бир максатыбыз чоң эл аралык деңгээлде долбоорлорду ишке ашыруу. Мунун баардыгы биздин келечектеги муундарыбызга, мына биздин ушундай байлыктарыбыз бар. Бул биз байыркы эл гана болбостон мына ушундай байлыкка ээбиз. Ушул байлыктарды биз сакташыбыз керек. Сактап гана жөн койбостон биз муну популяризация жасап, ар бир адамдын сыймыгына айлантышыбыз керек деген чоң максаттарыбыз бар. Жалпы Орто Азиялык халктын тарихымыз ортак, мурамыз да көпөсү ортак. Сондуктан осы музейлердин бәрін бириккенибиз бул заңды. Өйткөнү мәдени мураны сактау, оны коргоо, оны насихаттау биздин негизги миссия осы музейлердин. Сондуктан мен ойлойм, эгерде биз бириксек, халктардын да тарыхында дурус таанууга, жеткизүүгө, халктардын арасынын достугу, ынтымакташтыгында да ортак эмгек этебиз. Сондуктан бөлүшетин, көрсөтетинибиз өтө көп, тарыхый тулгарыбыз көп, окуяларыбыз көп. Сону биригип калымдар, тек гана музей эмес, тарых калымдары, башка да биригип осулай халыкка жеткизүүбүз керек. Мындай нерсе маданий мурастарды сактоо, коргоо, аны келечек муундарга өткөрүп берүү боюнча жасалып жаткан аракеттер бул өтө жакшы нерсе. Себеби бизде бирибизден экинчибиз үйрөнүп, андан кийинкилерибиз үйрөнүп, ошентип жалпы биригип дүйнөлүк баалуу мурас болгон маданий мурасты сактап калуу бардыгыбыздын милдетибиз. Бүгүнкү башкасын айтпайын, Кыргызстанда али ачыла элек баалуу тарыхый мурастарыбыз, маданий мурастарыбыздын бардыгы биз өз ордуна коюп, тарыхты тарыхтай сактап калууга чоң өбөлгү болот деп ойлойбуз. Бул жолугушуу, бул кеңешме. Мамлекеттик музейлердин улуттук кеңешин түзүү менен музейлердин ишмердүүлүгүн эл аралык маданий коомчулукка, илимий чөйрөгө таанытууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.